Bana жерде жаткан окуучу балдарыбыз чаң көтөрүлүп жатат. Келиндерибиз кирди жууса үйгө алып кирип курутканга бардыгы шашат. Вообще невозможно да бу жерде жашагангачы. Мана көрдүңөр биздин жолду. Biz 3 жылдан бери ушундай акыбалда жашайбыз. Бул жол баягы жибек жолунун эле үкасы десе болот да. Себеби ушу жерге ынтымак айыл өкмөттөн Бешбыркан айылы, Акчал, Арык дейт, Кулатов айыл өкмөтүнүн бардыгы мал базарга ушу жерден өтөт. Түн күн биз ушундай чаңдын ичинде жашайбыз. Камчет Ашиев, Калжапаров, сүйлөйсүздөр интернетте көрүп атабыз. O özünün hükümetke vardı, bunlarda işlerse çekilmeydi iken. Bu endi afiristik de, aldamçılık da bu. Aldamçılık. Ol Şonday деп биздин үнүбүз жетпей койду жогору жакачы. Биз айта берип тилибиз тешилди да. Бул башы мында болгондо 3 фирма кирип Кулатов айыл өкмөтүнү текшерип беришиңиздерди мен суранам. Жалпы мен Кулустан айыл немеси менен, элдери менен. Жолубузду көрсөңүз мышыгы жылайт. Бардыгы көп нерселерди айтып абышат кылат. Сотко чейин балды 3 жылга чейин пайнап жок. 11 миллион акча бөлүнгөн. Ошону тендерден утуп алган бала эч качан бизге куйругун карматпай качып жүрөт. Сотко кайрылган. Урматтуу кыргыз элим, мен бүгүн Ноокат району Кулатов айылына келдим. Азамат, биздин дагы көбөлөрүбүз бар. Биздин дагы үнүбүздү коомчулукка чыгарып, биздин президентибизге Садыр Жапаровго, Камчыбек Кыдыршаевичке үнүбүздү жеткирип кой. Бул жакта ошол коррупция бар үчүн элдер ошого наразы болуп атат. Неге дегенде мына жерде жолдор, акчалар тендерден бөлүнгөн экен, бирок жолдор жасалбай калып кеткен экен. Ноокат районунун акими дагы кайрылып кетейин. Өткөндө мына жерде канчалаган биз чогулуштарды өткөрдүк. Бирок ошо элдин үнүн дагы сизге жетпей койду. Бул жакта элди дүрбүлөнгө мен салган жерим жок. Мына карапайым элибиз өзү чакырган үчүн, ошон үчүн мен келдим. Туурабы? Ошон үчүн мен аркамдан элди дүрбүлөнгө салып, элди бузуп жүрөсүн деп маалыматты сиз таратып жүрөт экенсиз. Мен угуп жүрөм. Мына карапайым эл алдабайт. Мен бул элдерге акча берген жерим жок. Мен бул элдерге арак куй берген жерим жок. Мен болгону ошо элдин үнүнү чыгарып силерге чоңдорго жеткирем деген максатта гана жүрөм бияктачы. Ошого урматтуу кыргыз элим, биздин видеобуз менен бөлүшкүлө, комментарий жазгыла, биздин үнүбүз биздин президентибизге жетсин. Чоң рахмат. Урматтуу жамаат, мына биздин Кулустан айылынын эли. Мен ушул 7-чи чакырылыштагы жергиликтүү кеңештин депутаты. 3 айылдан 3 депутат барбыз. Өктөн кыз Айжамал, Султанов Бектур жана мен Рахматалиев Данияр. Эки райондун ортосун бириктирген жол да бул. Себеби мына табигый кырсыктар болуп атат. Ошол кырсыктарда мына эл жабыркап атат. Бул мана бүгүн эл акыры чыдамы кетип, ушинтип өздөрү чогулушуп чыгып, эл арыз жазды дагы, ошонун негизинде иш алып барганда ошол жолду уткан тендершик мына акырыда качып кетти азыр, Бектур, туурабы? Келбей жүрөт. Şu жол бүтпөй атат негизи. Ошонуга байланыштуу бизде 3 жылдан бери мисалы үчүн айыл өкмөттөр мыттажам турбай атат да. Ошо мана 3-чү айыл өкмөт негизи. Негедир ушу жол токтоп калган, ошонун аркасынан жолду бүтүрө албай жүрөбүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, биз республиканын өтө алыс каймагында турабыз. Эч кандай мындай бир YouTubeга чыгып, же болбосо биз арыз муңубузду эч качан айтып көргөн эмеспиз. Бирок бизди ушул арыз муңубузду айтканга бир иш мажбур кылып турат. Себеби биздин Кулатов айыл өкмөтүнүн Кулуштан деген айылында жолго асфальт бөлүнүш үчүн 11 миллион акча бөлүнгөн. Ошону тендерден утуп алган бала эч качан бизге куйругун карматпай качып жүрөт. Сотко кайрылганбыз. Соттон келген чечим бар. Ол соттун чечимиге дагы карабайт экен. 3 жылдын ичинде 3 айыл өкмөт алмашып калды бизде. Же ошонун негизинде кимге арызданарыбызды билбейбиз. Биздин айылга ушул айыл жетекчилерден аким келип көрсө болот. Онон губернатор келсе дагы болот. Өтө айылыбыз чоң айыл. Жолго келгениңиздерде жолдун бойдагы үйлөрдөн эки эли чаңды көрбөсөңүздөр, билбейм кандай болот. Балдардын жашоосу дагы кыйын, энелердин жашоосу кыйын. Окуудан келген окуучунун кийимини күнүгө жуушка туура келет, күнүгө. Себеби чаң, жуу билсең чаң болот, жуу билсең чаң болот. Оокаттылган казандарыбыздын үстү эки эли чаң болуп калат. Биз кандай чыдайбыз ушуга? Ушуну бир жолуну таап, биздин ушул ишти жүргүзүп беришиңизди суранабыз. Onu günü biz aksakaldar olup, toplulup, aile hükümetkö çıkıp vardık.
Барсак бизге түшүндүрдү, что сот болду, соттун чечими чыкты. Мана кагазды деп бизге көрсөттү. Эми соттун чечими чыккан менен бизге асфальт жок. Сот бойдон кагазы кала берет окшойт. Кагазда жазылган бойдон. Бизге жок. Бир келип, мана баштадык деген адам жок. Биз чаңда калдык. Кыйын болуп атат элге. Урматтуу президент, урматтуу Барат Ташиев, мына бизди шунча элдин атынан сүйлөшкө туура келди. Жолубузду көрсөңүз мышыгы килейт. Бардыгы көп нерселерди айтып абышат кылат. Сотко чейин балды 3 жылга чейин пайнап жок. Пайнап болгондо ham жолго суу чачат эдик, ол ham чыкпайт. Енді ойын өзін сізге сүйлөшкө аргасыз болдук. Биздин сүйлөгөн сөздөр эч жерге жетпей жатат. Шуга бир сураныч карап коюңуздарчы. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиевич, биз сиздерден суранабыз. Мына Кулатов айыл өкмөтүнө караштуу Кулуштан айылыны бир карап текшерип бериңиздер, өзүңүздөр көзөмөлгө алып. Биз 3 жылдан бери бизди алдап жүрөт. Кулатов айыл өкмөтүнө текшерип беришиңиздерди мен суранам. Жалпыма Кулуштан айылы немеси менен, элдери менен. Bizde мектеп, жолдор кетпей жатат. Тендерди текшерип бериңиздер. Тендер деген баланы. Айылдык кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Султанов Бектур. Мына бүгүн эл болуп жаткан мына жолго 3 жылдан бери чыдабай, бүгүн чогулуп, бизди чакырып, мына биздин үнүбүз жетпей койду жогору жакачы. Биз айта берип тилибиз тешилди да. Бул башы мында болгондо 3 фирма кирген, 14 миллионго тендер чыккан, 11 миллион 519 миң сом уткан. Анын 2021 жылы жол башталып, 5 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Ошо жылы келип 850 метр асфальтты кургандаган, калган жолу ошо боюнча турат. Ушул күнгө чейин 1 метр асфальт басылып элек. 2022 жылы бюджеттен 5 миллион сом акча каратып бердик. Ал акча да иштелбеди. 23 жылы 3 миллион сом акча каратып 2 миллион сом тойса каратып бердик. Ал дагы иштелбей, пулубуз айыл өкмөттө калып кетти да. Жол фирманын директору мына Грузотрейд деген фирма уткан. Ушул күнгөчө келе элек. Биз айта берип кимге айтышты билбей калдык акырчы. Жок, эми ушул чечип беришиңерди суранабыз эми. Бул башка айла жок. Мына эл чаңда калды деп. Биз баша эл шайлаган өкүл экенбиз. Биз каерге барсак жолду сурайт да. Каерге тойго барсаңа, башкага барсаңа ушу жол. Азыр ушу жолду көйгөйүн чечпесек болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден биздин айылдын өкүлдөрү мына турган элдин атынан мына ушу жолду кара беришиңизди биз суранабыз. Мына жерде жаткан окуучу балдарыбыз чаң көтөрүлүп жатат. Келиндерибиз кирди жууса үйгө алып кирип курутканга бардыгы шашат. Вообще невозможно да бу жерде жашагангачы. Азыр бир машина өтүп кетсе туманда калабыз. Ошону биз 3 жылдан бери күтүп акыры Камчыбек Кыдыршаев сизге жана урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоев сизге кайрылып. Мен Роза Маманова, Торабай Кулатов айыл өкмөтүнүн юристи болом. Бул элдин наразычылыгын билдирип атканында чындык бар. Анткени себеби 2021 жылы 2-сентябрда Кулатов айыл өкмөтү тендер жарыялаган 11 миллион 559 миң сом менен Грузотрейд деген жоопкерчилиги чектелген компания утуучу болуп табылып, Грузотрейдке 6 миллион 500 миң сом акча которулган. Жумушту бирок 6 миллион 500 миң сом акчаны аткарбагандыгы боюнча жана токтоп калгандыгы боюнча Кулатов айыл өкмөтү сотко, Нокат райондук сотко кайрылып, ага чейинки аудиттин заключениясында 900 миң сом зыян келтирилгендиги аныкталган. Бул соттон 1 миллион 739 миң акча Кулатов айыл өкмөтүнө зыян келтирилгендиги боюнча чечим чыгып, бирок чечим аткарылбай жаткандыгына байланыштуу Ош шаардык соттун сот аткаруучуларына Грузотрейдтин жетекчиси бир да басып барган эмес. Бул боюнча юрист катары юридикалык баа берүүнү суранып, мен тергөөгө кайрылгам. Укук коргоо органдарына. Укук коргоо органдары
кылмыш жаза кодексинин 370 беренесинин 1-бөлүгү менен кылмыштын курамы бар деп таап, Ош шаардык соту Саткынбаев деген судьянын өкүмү менен 31-июль күнү акчаны 1.739.000 ушул Кулатов айыл аймагынын Кулуштан Борбордук көчөсүнө асфальттоо үчүн акчаны төгүп, зыян келтирилген акчаны төгүп берүүсүнү өкүм кылып тапкан. Ал эми бүгүнкү күндө, мына бүгүн 8-сентябрь болуп атат. Бирок дагы эле ушул Марат Калыков деген грузотрейдтин жетекчиси акчаны төгүп бербей качып жүрөт. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сыйлабагандыгы, Кулатов элинин сыйлабагандыгы жана мына бүгүнкү күндө дагы ушул иштер аткарылбай, Кулуштан эли чындыгында чаң жутуп отурушат. Мен суранат элем ушул боюнча укук коргоо органдары баа берип, ушул акыркы чекити ушул камак. Андан башка бул Марат Калыков деген тоготпойт окшойт бул мыйзамдарды. Мамлекетке зыян келтирип жаткан коррупционерлер боюнча бүгүнкү күндө бийлик катуу күрөшүп жатат. Ал эми бул ушу Марат Калыков дегенге кандайдыр бир элибизди тоготпой акчаны которуп бербей жаткандыгы рас. Акчаны которуп берсе, кутулуп кетсе эле жакшы эмес. Ол инфляцияны ошол өзү ошол адам кылган. Ол мына ушул убакка чейин жүрө берди. Жүрө берсе анан инфляция болду. Анан Туура айтасыз. Пул акчаңар жетпей калат. Бул жетпейт десе ол болбогон иш. Мен ойлоймун, ошо сотту төгүп берсин деген чечими дагы туура эмес деп ойлоймун. Бүтүрүп бердиш керек. Эмне үчүн мындай кылдым деп. Акчаны инфляция болсо төгүп десе төгүп берет да 4 жыл болсо аны акчаны. Кош керек десе 4 жыл болсо аны. Ал алдамчылык да. Ушунча кылмыш кылгандыгына болгону сот 20.000 гана штраф менен чектеп койду. Şu турган адамдар бардыгы билет. Ол төгүп кое берет да, ол төгүп. Бүтүрүп, талапты бүтүрүп бер деп коюш керек буну. Анан кийин азыраак акчаны берип туруп, кутулуп кетип, иштебей коюп. Бул энди аферисттик да, алдамчылык да бул. Алдамчылык. Ол Шондой деп талап коюш керек. Шондой талап коюлду. Өтө жаман көрүп турам ушул адамды. Кандай адам экен? Бул айванчылык да бул. Айванчылык. Элдин акчасын жеп коюп, кылбай качып. Ошону мамлекеттин закону бар. Ошо мезгилде алдыңбы милдетини, договорго кол койдуңбу? Ушуну аткар деш керек. Аткарбадыңбы, жоопко тартыласың. Бүтүрөсүң дагы, тартыласың дагы жоопко деш керек. Ол жөн эле акчаны берип коюп. Анан жаңы 4 жыл болуптур, 4 жылдагы нерсенин төлөтүш керек. 4 жылда процентин төлөтүш керек. Элдер болсо жүрө берсе. Ол шуну төлөсөң кутуласың деген чечим өзү туура эмес. Кутулуп. Ишти бүтүр дагы анан кутуласың деши. Анан кийин аны соттан караш керек. Бүтүрбөсө анан кийин караш керек. Бүтүрбөсө анан караш керек. Ошол. Биз мынабы Кулуштан айылынын эли ушунчалык карапайым эл экенбиз. 3 жылдан бери ушул жолубуз бүтпөй келет. Канча чырылдадык, сөзүбүз жетпеди, үнүбүз жетпеди. Бул жол бизге бир эле жолдун эмес, маселеси эмес. Бул биздин келечек мынау мектебибиз, ушул жердеги бала бакчабыз, кала берсе ФАП ушул жерде балдарыбыздын келечеги, мектебибиз дагы ушул кичинекей мектеп болгондуктан 300 окуучудан 3 сменде окушат окуучулар. Бирок тилекке каршы жолубуз чаң, эртең жаан чачын жааса ылай болот. Эми кимге эмне дешти дагы билбей калдык. Акыры акимге, губернаторго, даже биз министерствого кайрылганга туура келип калды. Биздин үнүбүздү Жапаровго дагы жеткирип коюңуздарды суранабыз. Сүйлөй турган болсок, мына бир жакшы эле асфальт жолубуз бар эди. Аны бир компания бир неме келип бузуп, азыр эми бир жолу чаңга батып калдык эде. Onun arkasından anam baldar şehirdeki, mahalledeki baldarımız yani bana çağın çoğulur beken deyip bana çağıldı töktü. Bu çağıl
Ondan dagı beter bolup atat hazır. Hazır egerden neme bolgan bolsa eşikte otursan oşu silikoz kıla turgan çaң çıgat eken bir yerden, taştan. Şondan bu yoldu bir neme egesi bolsa bir karaştırıp bir neme kılıp bergeni jakşı da. Hazır uşul köçöbüz polnuy çaң menen çaڭda oturabız hazır. Mümkünçülük bolsa şu tezrak yoldu onda berişse. Sadır Japarov, Kamçıbek der, şular şu bizim eldin yoluga bir jardam berse. Mümkünçülük bolsa. Eğer şu bolmasa bu el öte kıynalıp ketdi hazır çaڭda jatıp. Nurun en jakşı asfalt yolumuz var edi. Sayız ubagıda kurulgan asfalt yolu da hazır oşondoy bolup, hazır şol ahvalıga kep kaldı hazır. Şu sabır tügep hazır endi kayaka kayrılışını bilbey turat, kayrılabız dep atat. Şu jogorgu birliktegi adamlarga da kayrılabız degen nemeleri var. Endi mümkün oga da barışımız mümkün da. Ana rayonga bardık. O özümüzün hökümetke bardık. Bular da hiç nerse çekilmeydi eken. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчы Ташиев. Бул айга бир келип кетпесеңер болбойт. Тарабай Кулатов айыл өкмөтү кылычтан айылы. Бу жерде 3-4 жылдан бери мына жолубузду бузуп кетти, башка жол курбады. Bir kere beri 300 metrik asfalt kurup, kalan puldan cep. Hazır mı yerde ayılda yaşlar çoğulup, aksakallar çoğulup, özümüzün ayrılıkta çıkıp atavaz, hükümetten de bir neme yok, rezultat var şey yok. Şu argavaz kettim Azmat Bayken'i çakırıp, işte video bir şey kılıpkan jeribiz. Bu aldı. Emi kese keldi, emek kılıp. Kevese oşka barabız. Merdin, güvenatını aldığa barabız. Şu yerde köyge jetkiribiz. O merde kelbet biyaga, başka bolbойт, айыл өкмөт да келбейт, аким келбейт. Билем аз, баргабыз жок, кетип эмне кылышта биле калдык. Бу жерде акчаны жеп кой деген сөз болуп атат. Өткөндө барсак центрге. Ал жерде айтат бизге, соттон акчаңар кайтат, анан жол башталат деди. Өткөндө чыксак, андан кийин чыксак дагы кайтты, скоро башталат деп, андан бери бир неме жок. Алдап жүрөт. Буяка барсаң өзүң барсаң эшең өлөттөн болуп жүрөбүз да. Кимге айтышыбыз бир арманыбызды. Ана көчөнүн көрүп атса канча чоң. Бу жерде жаш бала бар, үйдө жашаган болуп калды. Бул мына көчөнүн шеберини кийин өзү сөктүк. Бу жерде келип, асфальт кылганда кырып, чукулап кеткен экен, өзү төгүп, айылдагы пул чогултуп 2-3 миңден. Мына төгүп тегизеп койдук шарт, азмаз жолго. Бу жерде централдын жол, биягы төрөкө биринчи бөлүм, экинчи бөлүм мал базарга полностью каттайт. Мен айтайын, Камчы Ташиев, Садыр Жапаров, сүйлөйсүздөр интернетте, көрүп атабыз. Рахмат кылышыңыздарга. Бу жерде мектебибиз бар, о бир көйгөй өзүнчө. Көрсөңүз, мектепте ушунча айыл, катта айылдын окуучулары батпайт. 3-кө бөлүнүп окуйт, 3-кө бөлүнүп. Саар 11-де, кеч 4-төн кийин. Бул эми кандай билим окуган билим алат. Бул айылдын акыркы жылдары эмеге Ошко, Бишкекке окуган студент чыкпады бизден. Потому что бизде суу жок. Мектеп начар, жок баштайсы. Баштаган, оған 1 жыл болду, бетон битирдик котлована. Котлованага жаман шагалдар кошуп өзүнүн сайын шагалдарын. Качество кандай болот, оягы бизге караңгы, киргизбейт да башка кылбайт. Ошого эми бир сиздерден бир сураныч, Камчы Ташиев. Акчы атабыз, бияга бир неме берсең акчы болот да. Өткөндө келдиңиз, Москвада жүрөттүк биз. Мына интернеттен көрдүк, көжүрө келип, ошо жерде сиз кайтарып бериптир. Бир 2 кадам аттап келгениңизде бизге кеме экенсиз. Siz emне кылып кетирип берди, Кудай билет. Ошого эми кайрылуу. Мына жаштардын, аксакалдын атынан, өзүмдүн атымдан жеке. Болсо быйыл бүтүрүп берсең акчы болот да асфальтты. Бир түшүп, абрышнак болсо акчы болот да. Туура жаштар? Жаштардын сабыры бүттү уже. Биягы билбейм, бакырышып, Ошко батыш өзү мэрге, губернаторго ошол эле калды да, датасычы. Шоактан болсо чечилет, болсо Бишкекке барабыз эми. Азыр эми баарыбызда машина бар. Баарын эме кылабыз. Бул асфальт кылабыз дегенге уже 3 жыл өтүп калды. 3 жылдан бери ошо кайрылдык, акимдерге кайрылдык, айыл өкмөткө кайрылдык, эч кандай биз жылы жок.
барсак болуптур деп коет. Болду, биз кайтабыз ошону менен. Аксакалдар каттай берип уже чарчадык. Бардык. Эми ошо Садыр Жапаровго кайрылып атабыз. Айлабыз кетип кайрылып атабыз. Ошо Камчыбек Ташиевке айлабыз кетти. Кайрылганыбыз ушул Азамат деген баланы чакырдык. Ушул аркылуу гана биз силерге өзүбүздүн кабарыбызды жеткире алат окшойбуз деген ойдо ушул ишти баштадык. Бизге ушу жардамыңыздарды берип коюңуздар. Ушул айылдын жамааттын башчысымын Аксакал Туратжанович. Биз мыйзам чегинде мыйзамды бузган жокпуз. Азаматты чакырып элдин көйгөйүнү ошол бийликтегилерге жеткирип беришин суранып гана келдик биз. 4 жылдан бери mana şu жол көйгөйү бизде түгөнбөй жатат. Айыл өкмөткө кайрылдык, аксакалдар акибаткача барып келди сотко. Бул биздин жол Кулатов менен Баткен областын туташтырып турган жол. Кечегидей сел кырсыктарда, пандемияда биздин жолдор связной жол болуп турган бул. Ошо жолдун көйгөйүн чечели эле биз Азаматты чакырдык. Азамат бизге эч нерсе кылган. Биз элдин гана муңуну, арзыны бийликтерге жеткирип беришин суранып чакырдык. Рахмат Азамат келгениңе.